Арыбаңыздар, урматтуу угармандар, Агайдын жетекчиге жеке талап китебинен номер 24 сабак. Мектепти эффективдүү башкаруу жөнүндө деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Мектепте билим-тарбиянын сапаты, ийгилиги көбүнчө туура, компетенттүү башкаруудан көз каранды. Ал үчүн эң алгач директор өзү терең билимдүү, компетенттүү, адамгерчиликтүү, ошондой эле эффективдүү жетекчи болуусу керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, ал мектептин ийгиликтүү иштөөсү, өнүгүүсүнүн мазмуну, максат, милдети, ошондой эле өнүгүү перспективасын билүүсү зарыл. Эми ошол максат, милдеттерди ага жетүү план программасын жааматка тааныштырып, талкуулап, ой-пикир, сунуштарын эске алып бекитүү зарыл. Буларды ишке ашыруунун иш-чаралары, этаптары, багыттары жол картасын мээ чабуулу методун пайдаланып иштеп чыгуу. Аны ишке ашыруучу тилектештер командасын түзүп, милдет, жоопкерчиликти бөлүштүрүп, аткаруу мөөнөттөрүн белгилеп, тактап чыгуу. Жалпы жааматка бул иштелип чыккан иш-чара жол картасын жарыялап, аларды аткарууга тартуу ишмердүүлүгүн уюштуруу керек. Жааматтын ар бир мүчөсү бул иш-чаралардын ишке ашуусунан өзүнүн ийгилиги, кызыкчылыгын көрүп, кызыгуусу өтө маанилүү. Ошондо алар чын ыкластуу аткарууга катышат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жерде мектеп жетекчисинин жана анын жардамчыларынын өздөрү иштеп чыккан өнүгүү ийгилик программасын жалпы мугалимдер жааматына, окуучуларга, ата-энелерге, мектептин өнөктөштөрүнө түшүндүрүп, аларды да кызыктырып, ынандыруусунун мааниси өтө чоң. Ошондо бул өнүгүү программасы мугалимдердин эле эмес, окуучу, ата-энелердин, жалпы коомчулуктун кеңири колдоосуна ээ болот. Мектеп өзү дагы коомдун, мамлекеттин бир бөлүгү. Ошол үчүн деңиздин бир тамчысында деңиз суусунун баардык сапаты чагылып тургандай эле, мектепте дагы азыркы коомдогу оң жана терс көрүнүштөрдүн баардыгы чагылып турат. Коомдогу проблемалардын баардыгы мектепте өз таасирин берет. Мектеп директору булардын баардыгын эске алып, чыгармачылык менен окуп, үйрөнүп, аналитикалык жол менен иштөөсү керек. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.